Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема биз ошо адам качан дем алыш токтоп калган учурдагы алгачкы жардам көргөзүүнү түшүндүрүп, үйрөтүп беребиз. Биринчи учурда бул бизде чоң адамга ушундай дем алыш токтоп калган учурда кандай жардам көрсөтүүнү айтып берем. Бул өпкө жүрөк реанимациясы деп коет. Бул же болбосо башкача айтканда жүрөккө түз эмес массаж болуп эсептелинет. Бул нерсе өпкө жүрөк реанимациясы деп аталат, же болбосо жүрөккө түз эмес массаж болуп эсептелинет. Бунун бир гана учурда көрсөтүлөт. Качан адамдын дем алуусу токтоп калса ушул жардам көрсөтүлөт. Калган учурда, башка учурда эч качан көрсөтүлбөйт. Тирүү адамдарга, ден соолугу сак адамдарга практика жүзүндө үйрөнүү максатында кылгануу тыюу салынат. Бир гана ушул сыяктуу манекендерде гана үйрөтүлүп көрсөтүлөт. Баштардан мурун айта турган болсок, жүрөк биздин денебиздин так ортосунда жайгашкан. Муштумубуз биздин жүрөктүн бир өлчөмү боло турган болсо, жүрөгүбүз денебиздин ушул жерде жайгашкан. Ошол себептүү массаж жасаганда да көкүрөктүн ортосуна, бул жерде сөөгүбүз бар, ошол сөөгүн үстүнө массаж жасап жардам көрсөтөбүз. Бул адамдын дем алуусун текшерип көрдүм мен. Адам дем албай атат. Эч кандай деми жок. Мен массаж баштайм. Массаж баштаганда кандай жасайсыздар? Бул жабыр тарткан адам дайым катуу нерсенин үстүндө болуш керек. Бул жерде болуш керек, полдо болуш керек. Эч качан кроваттын же болбосо жумшак нерсенин үстүндө кылганы болбойт. Парталардын үстүндө да кылган туура эмес болуп эсептелет. Себеп дегенде массаж берүүнүн максаты бул жүрөгүн мындай жасалма түрдө кыймыл аракетке келтирүү болуп эсептелинет да. Эгер биз дивандын үстүндө же болбосо жумшак нерсенин үстүндө кыла турган болсок, ал эч кандай пайда бербейт. Ошондуктан бул сыяктуу жерге жаткызабыз дагы өзүбүз болушунча ыңгайлуу турабыз. Галстукчан же жылуу кийимдери, калың кийимдери болсо мүмкүн болушунча ачабыз. Колуңуздарды чыканакты бүкпөгөн акыбалда түз коесуздар. Массаж жасаганда дененин салмагы менен жасалат. Бир цикл деп коет. Бир циклда 30 жолу массаж, 2 жолу дем берүү болуп эсептелинет. Чоң адамдарга тереңдиги канчалык тереңдикте басыш керек? Бул 5-6 см болуш керек. Болжол менен тездиги 1 секундада 1-2 жолу басып калгандай болуу керек. Массаж баштайбыз. Чыканакты бүкпөйбүз, денени түз кармайбыз. Санап баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 жолу бастым. 2 жолу дем беребиз. Дем бергенде кандай бересиздер? Мурдун жабасыздар адамдын. Эгин кармайсыздар, оозун ачасыздар, артка чалкалатасыздар. Дем бергенде да чоң киши боло турган болсо, чоң адам болсо, биздин өзүбүздүн көкүрөккө аба толгон өлчөмдө бул адамга дем беребиз. Кайрадан 30 жол басасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 29, 30. 30 жол бастым. Кайрадан 2 жол дем беребиз. Ушул акыбалда биздин жардамды уланта беребиз. Кайсыга чейин? Биринчиси бул адам кайра өзүнө келген акыбалга чейин, башкача айтканда дем алуусу пайдалуу болгонго чейин. Экинчи акыбал, биз жардам көрсөткөн маалда бул адамдын ичинде кус үрсе, кандайдыр бир кусундулар чыга турган болсо, убактылуу токтотобуз. Адамды капталдап буруп, оозундагы кусундусун чыгарып, анан кайрадан улантабыз. Үчүнчү учур, качан тез жардам кызматы келип, биздин жаныбызга отуруп, бизге бергиле, биз жардам беребиз дегенде токтотобуз. Төртүнчү учур, эгер сиз чарчап калсаңыз, кылганга күчүңүз калбай калса, ошол акыбалда, ошол учурда гана токтотобуз. Калган учурда токтотпойбуз. Кээ бир адамдар көчөдө жүргөндө тааныбаган адам болсо, балким жиркениши мүмкүн оозуна дем берүүдөн, же болбосо оозу кан болсо, кусунду болсо, ал учурда дем бербестен жөн гана массаж жасайбыз. Же болбосо өзүбүздө чүпүрөк менен же өзүбүз колдонуучу платочканы оозуна коюп туруп, ошол аркылуу дем берсек болот.
Биз жардам берип аткан учурда, массаж жасап жатканда кабыргалары же болбосо сөөктөрү сынып кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ал учурда кандай кыласыздар? Эгер сиздер байкап калсаңыздар, болгону колуңуздар турабы, туура эмес, ошону бир карайсыздар. Анан сиз басып аткан тереңдик туура болуп атабы? Ошол нерсени карап бир текшерип коесуздар. Эгер сиз кылып жаткан массаж туп-туура болсо, бирок ошончо да сынып кеткен болсо, бул учурда токтоп коесуздар. Себеп дегенде, эгер биз массаж жасап адамга жардам көрсөтпөсөк, адам каза болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сынып кеткен сөөгүнө карабастан жардам беребиз. Болгону эреже туура кылып атасызбы, туура кылбай атасызбы, ошону карап коюш керек. Көп учурда колду туура эмес коюп алган учурда сөөктөр сынып кетиши мүмкүн. Бул учурда чоң адамдарга көрсөтүлдү, азыр болсо өспүрүм балдарга кандай көрсөтүлөт, көргөзүп берем. Өспүрүм балдар бул ошо мектеп курагындагы 12 жашка чейинки балдар болушу мүмкүн. Ал баланын дене салмагына карата жардам көрсөтүлөт. Күчүңүз жетсе бир колдоп көрсөтсө болот, же болбосо эки колдоп деле массаж жасаса болот. Чоң адамдардан айырмаланып, өспүрүм балдарга, бөөктөргө 1-2 эрежеси бар, айырмасы бар. Чоң адамдардан айырмаланып, бул учурда текшерүү максатында 5 жолу башында үйлөйбүз. Үйлөгөндө башын бурабыз. Беш жолу үйлөп туруп, анан массаж жасалат. Эмне үчүн 5 жолу башында үйлөнөт? Чоң адамдардан айырмаланып, кичинекей өспүрүм балдар, бөбөктөр статистика көргөзгөндө эле көп учурда дем алуусу токтоп калуунун себеби бул ошол дем алуу жолдоруна кандайдыр бир тамакпы же башка нерсе тыгылып калган себебинен ошо дем алуусу токтоп калат. Биз ошол нерсени текшерүү максатында же болбосо ылдый көздөй жылдыруу максатында 5 жолу контролдуу түрдө үйлөп алабыз. Үйлөп бүткөндөн кийин массаж жасайбыз. Массаж жасаганда массаждын жасалып жаткан биздин басымдын тереңдиги 1-4 сантиметрдин тегерегинде болуусу зарыл. Денесин ортосуна коебуз, жанагындай эле 30 жолу басабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 жолу бастыңыздар. Калганын жанагындай эле мурдун жабасыздар. Арка чалкап атасыздар, оозун ачып туруп 2 жолу дем бересиздер. Ушул ыкманы качан адам деми пайда болгонго чейин же болбосо тез жардам кызматы келгенге чейин уланта бересиздер. Бул ошол өспүрүм балдарга өпкө жүрөк реанимациясын көргөздүм. Азыр кийинки көрсөтүлө турган бул ошол бөөктөргө кандай массаж жасалат. Өспүрүм балдарга, бөөктөргө 5 жолу башында контролдуу түрдө дем алуу берип алабыз. Бөөктөр оозу, мурду жакын, анан кичинекей болгондугуна байланыштуу башын артка чалкалатпастан түз акыбалда кармап, мурдун оозун кошо 5 жолу контролду үйлөйбүз. Үйлөгөндө дагы сиздерге маалым болгондой эле бөөктөрдүн өпкөсү кичинекей. Ошондуктан көп аба албастан аз гана аба менен сырттан 5 жолу дем беребиз. Дем бергенден кийин массаж жасайбыз. Массаж жасаганда кандай жасасаңыздар болот. Бир колуңуздун үстүнө бир колду коюп туруп, мындай кылып жасаса болот. Азыр эки түрдө жасаса болот да. Массаж жасаганда жана чоң кишилер сыяктуу эле бул бөөктөрдүн дагы денесинин ортосуна, бул жерде сөөктүн үстүнө биздин эки манжабызды коебуз дагы 30 жолу массаж жасайбыз. 5, 6, 7, 8, 30 жолу массаж жасалды, 2 жолу үйлөйсүздөр. Массаж жасалгандын тереңдиги
Болжол менен 2-3 сантиметрдин тегерегинде болуш керек. Тездиги жогоруда айтылгандай эле 1 секундада 2 жолу басып калгандай болуш керек. Бул көрсөтүлгөн нерселер кайрадан башынан кайталап өтөйүн. Бир гана учурда, качан адамдын дем алуусу жок гана учурда көрсөтүлөт. Мейли ал адам сууга чөксүн, ток тартсын, бир жерден жыгылсын, дем алуусун текшердиңизде, дем алуусу жокпу, ошол массаж кылып жардам көрсөтүлөт. Эгер дем алуусу бар болсо, ал учурда эч качан көрсөтпөйсүздөр. Анткени сиздер жардам берем деп атып, кайрадан демин токтотуп коюшуңуздар мүмкүн. Үйдө жаш балдарга, кичинекей мектеп окуучуларына бул нерсени үйрөтүү сунушталбайт. Анткени тирүү адамды эч качан кылып көрүүгө болбойт. Үйрөнөм десеңиздер, ушул сыяктуу манекендерди гана жасап, массаж кылып үйрөнсөңүздөр болот.